Экинчи биздин капсулабыз бул тоо үнү деп аталат. Тоолор бул мен үчүн бир кандайдыр бир күчтүн же болбосо кандайдыр бир туруктуулуктун символу болот. Тоолордун кубулуштары мен үчүн ар кандай башкача бир эргүү берет. Жана бул сапар мен Памир тоо кыркаларынан эргүү алдым. Себеп дегенде Памир тоо кыркаларында биздин Кашка Суу айылыбыз жайгашкан. Мен өзүм ошол Кашка Суу айылдан болом. 2021-жылы биз үй бүлөбүз менен ошол Памир тоо кыркаларына эс алганы бардык. Ошол мезгилде Памир тоо кыркалары башкача бир сулуулукка бөлөнүп, башкача бизди тосуп алган. Башкача бир кубулуштарды көргөм. Ошол кубулуштардан мен эргүү алып, аны сүрөткө тартып алганмын. Ошол мезгилдер мени башкача бир бакытка бөлөгөн, башкача сезимдерге бөлөгөн. Бул сезимдер өмүр бою эсте калат деп ойлойм. Себеп дегенде ар бир сезимибиз, ар бир жашообузда болгон мүнөттөр бул кайталангыс. Бул жылы абдан сагынуу менен барып, ал жака барып келдим. Ал жака барганда кыш болчу. Кыш болгонуна карабай барып, көрүп, ал жактан дагы башка кубулуштарды сүрөткө тартып келдим. Ошондуктан ушул биздин капсулабыз Памир тоо кыркаларына арналат. Тоо үнү деген капсулабыз. Мисалы, ушундай тоонун какой-то силуэттерин алып, ушуларды жасадык да, бул эскиздер. Мына биринчи мындай фор эскиз жаралат. Карандаш менен. Бул колдо чызылат да, прям ар бир линияларын острый кылып, четкий линия, геометрия тоодой болуп монтип бири-бирине кабатталып кетет го, мисалы, эмелерде. Бири-бирине кабатталып кетип атпайбы, ар бир линиялар. Ошол эффекттерди берүүгө аракет кылганбыз да. Ошол тоолордун какой-то мындай линиярный силуэттерин бергенбиз, острый кылыпчы ошону сайма менен.